урматтуу Дастан Рысбекович, мен бир маанилүү сунуш айтып коюн атам өкмөткө. Анткени бүгүн биринчи кезекте түшүндүрүү иштери эң маанилүү болуп атпайбы? Бирок өкмөт мына комендант көз карандысыз массалык маалымат каражаттарынын бирөөсүнө дагы пропуск бербей атат. Элибиз жанагындай фейк маалыматтарга ишенип атпайбы? Ошондуктан мына коомдо өзүнүн орду бар массалык маалымат каражаттарына жок дегенде 3-4 журналисттерге силер пропуск беришиңер керек. Алар өкмөттүн өлкөдө болуп аткан окуяларды элге тынбай жеткирип туруш керек. Азыр өкмөт мына пропуск бердиңер мамлекеттик массалык маалымат каражаттарына. Бирок аларды эч ким окубайт да. Мына Кыргызстандагы эң көп окулган интернет сайттар, массалык маалымат каражаттары, медиалар ушулардын мына алдыңкы эң рейтинги жогору 20 маалымат каражаты бирөөсү дагы бүгүнкү күндө пропуск алган жок. Аларга уруксат бериңиздер. Ошол эле убакта мына көчөдө карасаңар, мына эртең менен мен бүт шаарды каргап чыктым. Кызматтык күбөлүктөрдү көпчүлүгүн токтотуш керек, мына врачтарга бериш керек. Бүт финполициядамын, МВДмын, СМБдамын деп бүт жерде удостоверениесин көрсөтүп өтүп жүрүшөт. Ошолордон көрө жанагы коомго пайдалуу иш жасай турган журналисттерге, урматтуу Эркин Шамшынович, Алмаз Акунжанович, азыр мына бүгүндөн калбай түшкө чейин массалык маалымат каражаттарына сөзсүз пропуск берилиш керек. Анткени алар ошол жерге барып пресс-конференцияга келип топ-топ болуп жүрбөсө дагы алар коомго туура маалымат жеткирет.